Мага азыр ден соолук керек. Миллиардер бай болсом дагы аны мага эч ким саткан жок. Жашоодо эмнелерди гана көрбөдүм. Менде азыр материалдык жактан эч кандай чектөө жок. Менин байлыгым кээ бир мамлекеттердин байлыгынан дагы көп. Бирок ал байлыктар мени сактай албай турат. Жашоомдо мен үчүн эң чоң максатым болгон Apple компаниясын күтөм. Аны дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң кымбат корпорацияга айланттым. Колуңуздагы iPhone дагы менин эмгегим. Мен максатыма жеттим. Мен тоодун эң бийик чокусуна чыктым. Бирок ал максаттарга жетүүдө өмүрүмдү, ден соолугумду садага чаптым. Ушундай, мени түшүндүңүздөр деп ойлойм. Жашоодогу эң чоң бакыт бул жаныңызда чын дилиңиз менен баарлаша турган жакын адамыңыз же досуңуздун барлыгында. Стив Джобс өзүнүн ою боюнча жашоо тууралуу эң керектүү деген 5 нерсени белгилеп айтып кеткен. Биринчиси, балдарыңызды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга үйрөткүлө. Анткени алар чоңойгондо бардык нерсенин баасын билишет. Экинчиси, тамак ашты дары катары азыктаныңыздар. Болбосо дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адамдар сизден кетүүгө 100% себеби болсо дагы, сизди мына таштап кетем деп турган чакта дагы сизден кетпөөнүн негизги бир себебин табышат. Таштап кетишпейт. Андыктан сизди жакшы көргөндөрдү баалай билиңиз. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгерде сиз тездикти кааласаңыз, анда жалгыз басыңыз. Эгерде алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу барууга үйрөнүңүз. Эми дүйнөдөгү эң 6 мыкты доктор жөнүндө айтайын. Сизге эң мыкты врачтар жөнүндө айтып берейин. Алар биринчиси күн нурлары, экинчиси эс алуу, үчүнчүсү денени чыңдоочу көнүгүүлөр, төртүнчүсү мүнөздөп тамактануу, диета мындайча айтканда, бешинчиси өзүңүзгө болгон ишенич, алтынчысы чыныгы достук. Чын дилиңиз менен достошуңуз. Жашоонун ар бир тепкичинде ден соолукта болуп ырахат алыңыз. Стив Джобс.